Men bugün Bişkek'te Gumdun janında turam da Tüleyev'tin. Kırgızstanda ең уяттуу кредитоспособный миллион миллиард алса да төлөй турган уяттуу кишинин Tüleyev'tin жұмышын жанында турам да. Бул аябай уяттуу ишеним жараткан чоң бизнесмен экен да. Шаардын ортосун жакшы жазып атат. Бирок Мореки Гумдун ичинде бир квадрат метри канча болот экен билесиңерби? Канча доллар. Бияка өкмөт өзгөчө көңүл буруп акча берип атат да. Мен айтарым деген тегирмендин Будайдын барар жери тегирмен дейт. Мен тиги Токмоктун базары жөнүндө айтайын деп атканда, Токмокто базар бир койго 30 сом болот экен. Ошондо 20 кой турган жерге могу Тüleyev'tin бир контейнердин ордуна 20 кой сатылса болгону 1 килограмм эт чыкпаган 600 сом болот экен да. Токмокто бир уйдун кирип сатылышы 40 сом экен, жылкыныкы 40 сом экен. Өзүңөр элестетип эле, мына ошо эң уяттуу Добросоветский базарком ошо да. Бирок Акылбек Жапаров кимдир бирлөр барып алып, элге жакшы көрүнүш үчүн пиарить этип, элди зомбировать этип болбоду. Азыр эл Венесуэладай болуп калдык да. Трамп келип урдап кетсе деле Трампты мактайбыз. Ушундай да биз баягы аябай психологический аябай бизде үйдө айтыштер эмелер аябай жамандап койдук. Азыр бүгүн ошо базаркомдун акчасын санап атабыз. Ошонун сойгуп атабыз да. Ушунча элге действительно карап көрсөң, бир стоянканын акчасы азыр бир машина токтоп кетсе 20-30 сом. Бир койду 30 сомдон саттырып атты. Бир койун 20 миң сом, бир жылкы 100 миң сом. Бир уюң 150 миң сом, 40 сомго саттырат. Анан биз ошону түшүнбөйбүз. Вот ошого кредит бериш керек эле да, ошого базарды оңдоп бериш керек эле да. Аны ушундай кичинекей минимальный акчасы турса да 10 киши иштейт экен. Айына бир 400 миң табат экен, 10 кишиге 40 миң сомдон бөлүнсө эмне деген акча калат? Бирок биз ага Байконурду сал деп атабыз да. Кыргыз элин. Токмокто Сока айткандай салышып атабыз. Мэрия келип салышат, ыйгарым өкүл келип салышат. Баарыбыз ушу базарды тегергенде канча эл жумушу жок калктап кырылышып атабыз. Бирок багы Будайдын барар жери тегирмен, малдын барар жери базар дейт. Айыл чарбанын караштуу мал базар да бул. Ошого Төрөбаев көңүл буруш керек эле. Биз баягы айткандай, Сока айткандай Москва, Путинге чейин салышып атабыз. Басып келип койбойт да. Кече майлуу сууда жүрөт да. Мен бир жакшы нерсе айтабы деп Төрөбаевди ойлогом. Бакыт Төрөбаев бир жакшы нерсе айтканы бар да десем, адвокат болуп барыптыр. Баягы илгер согуш тубанда бир аксак чолок айылдын башкармалары болчу эле кара кагаз угусканчы, майлуу суу заводу жабылат деп кара кагаз окуганга эле жарап калыптыр да. Значит, ал жабар мен ар жакта бир Шаулин секирип чыгат да. Шаулинге площадка даярдап атат. Токмоктун базары жабылат, эртең Шаулин секирип чыгат. Единственный Кыргызстанды, Кыргыз элин ойлогон ушу базарком экен. 30 сомдон коюңду сатып бер, 40 сомдон жылкыңды сатып бер. Ушунчалык жакшылык кылса да бир комментарий жазып койбойбуз. Баарыбыздан акчасын эсептеп, жаман көрөбүз да. Эмне үчүн өкмөт ошого мына Тüleyev'ге окшоп проценти жок акча берип койбойт. Же айыл чарба келип ошо базарды оңдоп берип койбойт. 3 гектар жерде асфальтташ. Эмне деген акча өзү бир акча тапса. Кыргыз элим көрдүңөрбү? Уяттуу кишилер эл деп даканса отуруп, тили кууп, көзү кыска болуп отурат да. Мына ушуларга жардам бериш керек өкмөт. Өкмөт даже бесплатный ошо базарды оңдоп берип коюш керек болчу. 3 гектарды кантип асфальттайт? Базардын үстүн крышасын канча миллионго жабыш керек? Бул эмне үчүн ошол жөнүндө ийип отуруп биз кеңешпейт Төрөбаев? Эмне үчүн единственный
Bazardı kolda oytağız elge gerek mesela. Erten bir çasnıya ötöt, maşinan girip gelgende 500 so'm, жылкылар 100-200 so'mdan bolot. Biz oşo gerek mi bizge Kırgızlarım? Kadır şu bazar jönündө kеңеш керек берди. Айыл чарба министри Төрөбаев келиш керек. Ушундай жакшы базарды сактап калыш керек Кыргыз элим. Кредиттен бериш керек, оңдоп бериш керек. Вот ошо айыл чарбаны көтөрө турган жер. Мал, дыйканын картошка бүт бар базарга барат. Ошо базарды элге шарт түзүп бериш керек. Бул айыл чарбанын түздөн түз иши. Бул Бишкек эмес, бул Токмок экен. Көрдүңөрбү? Мен өзүм көрүп өтүп баратып, Токмоктун автоодонун жанында, Дасовдун маңдайында ушундай сонун чайкана ачылыпты да, Ихлас деген. Ичине кирсең жан бар да, тирүү, өлүмчө бир жакшы мындай сезимдерде калып турат экен. Тамак болсо аябай. Мындай тамакты мен Файзадан, Наваттан жечмесинде действительно bir аш жедим 420 сомго тойдум да, действительно аябай тоюп эс алып отуруп жедим, аябай жакты да. Ушундай чайкана кафелер ачылып мореки ушу тушта калдыр. Империя Писа дегенде жанагы монополисттерди рыноктон түртүп чыкса жакшы болот эле. А жерден бир чай ичсең 280 сом, 200 сом, 300 сом. Страшный алар. Ба бизде Лас-Вегаста көрөт да. Ушул Ихлас чайкананын ээсине рахмат, бирок кийин бааны көтөрүп жиберсе болду да. Баары эле жакшы баштайт, акырын көңүнчө анан кийин башталат да. Келип көргүлө. Аябай жакшы чайкана экен. Мага жакты. Мага жакса элге да жагат. Ушундайлар конкуренция болуп жакшы көп ачылып кетиштин баарыбызга эле пайда да.